кайрадан видео тартып баштадым. 366 башка жеп кыласың. Трейлер ашыкка берип атат. Чыгып кеткен экен да. Чыгып атканда ыңгайсыз болуп эле кетип атабыз. Жарым сааттан бери аз иштеринде толтурдук. Анан кийин жүк алган. Түз эле Венгрияга өзүм жеткирем. Ай. Күздүн белгиси лайнер. Ошол видео. Бирок 1 сааттай. Чындай фура батат. Бул авария качкындардын лагери. Бүгүн эң башында болгайбыз. Төрт саат 10 мүнөт келгени кегечи. Ушу кетип атып эле мындай Bluetooth Франкфурт шаарынын аба майданына келдик. Жумушту баштайлы. Babylon. 54 метр ушундай. Кыргыздар. Тарта алган жокмун, бирок Take the exit, then go left on the rotary. Guten Morgen, саламатсыздар, кутман таң. Кайрадан видео тартып баштадым. Бүгүн күнгө карай дүйшөмбү. Бул теманы бир жумалык жашоо кандай өтөт деген темада видеонун аягын ушул жуманын аягы жекшембиде жыйынтыктайбыз. Ошол аралыкта кандай кызыктуу учурлар болот, бардыгын видеого тартып түшүргөнгө, сиздерге көрсөткөнгө аракет кылам. Эртең менен чиркегич алмаштым. Кесиптешим менен Германиядан чиркегич алып келип берди. Аны алып туруп, биз Англияга алып кирип кетебиз. Бирок азыр бул Бельгияга мен Майууга гана кирдим. Дизель коюп, анан кайра артка кайтабыз. $330 литр дизель койдук. Эки багы болот. Булардын ары жагында 320, бул жагы 330. Экөө 1200 бир нерсе евро болду. Бул кыргыз акчасына болжол менен 120 000 сом болуп калат. Азыр адбулю коебуз бул жака. Ошо менен бүттү. Бактары 980 литр. Ошентип айтылат, бирок 1 тонна батат. Дизель коюп өтүп кайра Францияга кирип, азыр чек арага баратам. Бул ирет поезд менен темир жол коюп өткөнбүз деңиздин астынан. Ал 40 мүнөттө тезирээк өтөт, ушунусу жакшы. Мен Англияга которулуп кеткенмин, өзүңүздөр билгендей. Англиянын жактырган жерлери, мисалы Европада жүргөндө сиз күнүнө токтотпостон 8 саат, 9 саат айдаган учурлар болот. 560, 600, 700 чакырымга чейин токтотпойт. Ал эми Англияда андай эмес. Жеткирүү чек ара өткөндөн кийин максималдуу бир 300 чакырым, 400 чакырым жүрөбүз. Аны болсо бир 3-4 саат аралыкта өтүп коебуз да, калган убакыттын баары жанакы бажы кагаздарына, башка жумуштарына кетип. Ошентип ал жакта жумуш азыраак. Анан айлыгы да бир аз көбүрөөк. Азырынча ошо чек арадан Францияга чыгамын, кайра киремин, көбүнчө жашоо. Мисалы бир айда 4 жума болсо, ошонун 3 жумасы Англияда өтөт. Көзөмөл аймагына келдик, монтип иттер менен текшерет. Турбалы дейт, монтип башка жеп кыласыңар. Шлагбаум менен.
Башкорт шаарындагы паркинг. Бул жол менен 1000 машина батат бул жерге. Ушул жерден жумушту жыйынтыктап чалабыз. Бүгүн да жүрсөм болот эле, бирок жүргүм келген жок. Эс алайын деп. Эртең Солихул деген Бирмингемдин астында шаар бар, ал жерден жүк жүрөбүз. Эртең түшкү саат 4-тө, ошон үчүн убакыт кенен шашылыш эмес. Ошентип бүгүнкү дүйшөмбү күндү жыйынтыктайбыз. Экинчи күнү тартылып башталды. 18 saat 38 minut эс алдык. Bir кружка кофе ичип, бүгүнкү жумушту күндү баштайбыз. Жолго чыккан элек, анан бул жактан трейлер ошибка берип атат. Кабелдердин бирөөсү чыгып кетти окшойт. Могул чыгып кеткен экен да, бул жактагы смол чыгып артка кетип калыптыр. Ушунга бир сал деген жанакы ABS, EBS ошолорго жооп берет. Third exit. Англиянын жолдору тескери оң тараптууда. Өзүңүздөр билгендей, ошол бизге чыгып атканда ыңгайсыз болуп калат да. Ондай мисалы айлампа жолго келдик да. Бул жак азыр мага көрүнбөй калды, адамдын көзү менен караганда. Ошон үчүн камераны карап турам да, машина келтабы жокпу? Келе атат. Артымдагы жүк 2600 кг, 2,5 тонна. Бир аз өйдөгөн монтип жеңил машинада эле кетип атабыз. Башка кесиптештер акырын кетип атат. Булар 24 тонна, 15-20 тонна болсо ушинтип куурап калат. Могул көрүнүш Windows канчанчы болуп калды ошондо. Сомкер могул Windows'тун эмесин ачыш керек таласына. Жүк түшүргөн жерге келип, соңго күн батат. 1,5 сааттан бери күтүп турам. Машинанын кетиптери. Кээде ушундай болуп калат, күттүрөт. 1,5 саат эле күткөн жакшы, кээде 2-3 күндө күткөндөр болуп калат. 2 саат күттүрүп түшүрүп башталат. Паркингге келип токтодум. Бул жер 24 паунд турат. 24 паунд 2400 сом болот бир күнгө. Стой болсок да, жүгү жок болсок ушул жерге турабыз, анткени Англияда уурулук жогору. Бул жеке менчик паркинг да, ошого деген бул жерге токтогонуңуз үчүн сизге ваучер берет. Ваучерде сиз тамак алмаштырсаңыз болот. Аны барып көрсөтөм азыр. Ондай тамак алдым. Чикен тикка масала. Сонун ачуу тамак. Башкалар да бар экен, бирок алар чочкон этте болуп калат, ошон үчүн тооктун эти менен алдым. Курсактык тойгузуп бүтүп, кагаз иштерин да толтурдуп, жыйынтыктап, бир тапшырма ушун менен жыйынтыкталат, монтип бар бирөөсү. Ичинде МРН, СМР, ЖМР бардык документтин көчүрмөлөрү болот. Бул менде толуп кеткен. 3 айдан бери кеңсеге, башкы кеңсеге бара элекмин, Будапештке, ошого толуп кеткен. Бүгүнкү күндө ошо менен жыйынтыктайбыз, азыр эс алабыз. Бүгүн жол эле жүрдүк, кызыктуу деле учурлар болгон жок. Котман таң барыңыздарга 10 саат эс алгандан кийин 3-күндүн таңын кофе менен баштап, бул жакта бир окуу жайдын машыгуусу өтүп атат. Баарыбыз бирге ушинтип өткөнбүз. Жаңы коллега кошулуп алып кесиптеш. 9 мүнөт жүрөбүз, анан кийин жүк алган жерге жетебиз. Жүк алган жерге келип, булардын каттоосунан өтүп, склад кампасына барып, жүк алабыз. Бул ирет Франциядан чиркегече алмашпайбыз, түз эле Венгрияга өзүм жеткирем. Анткени офистен чакырып калды, кеңседен. Жыл сайын биз мед кароодон өтөбүз да, ошонун убактысы келди, келип өтүп кетти. Алдыда 1800 чакырым бар. Бозого менен 3-4 күндүк жол. Жолдун баары оңдоп түзөлүр. Бул жакта оңдойт дегенде жанакындай биздикиндей тешилип калса эмес. Мындай бир асфальт коюп кетет, 2 жыл турат десе, ошол 2 жылдан кийин соо болсо деле кайра алмаштырып берет. Jaguar Land Rover деген машиналардын чыгарган завод да, бул аябай чоң. Мен азыр адашып башка кампасына келип отурмун. Эми туура даректи таап келдик окшойт. Ground Marshal деп коет, өздөрү келип сурайт болчу, азыр келбей атат, барат окшойм.
Hello, mate. How are Hey, you, man? Grand Marshal, right? Yeah, this- Grand Marshal. Good, okay. You got CMR? My empty CMR. Empty Yeah, one. yeah. Okay, yeah. That's mine. I think it's true. Bu жақта дарақтар біраз сарғарып күздің белгісі келіп жатыр. Көпчілік жерлерде жашыл бойдан, жазықтанған жашыл. Бірақ қысқа аралықта 4 мезгілді көрсе болады. Кейбір жерлері қары жоқ, бірақ ызғар суық. Лондондың Хитроу шаарынан өтіп жатырмыз, аэропорттың жанынан. 787 Dreamliner 10-нчы поколениядагы American Seattle шаарынан келет, азыр карасам. Мурда спутникке келип кеткен, бул жакта аэропортко атайын. Ошол видеолордо тиркеп коем азыр. Vehicle fire slow down deydi. Алдыда bir машина өртөнүп кетип турду. Баратканда Лондондун түндүк бөлүгү менен кеткенбиз. Түшүп атканда түштүк бөлүгү менен. Ол негизи Англиянын табияты, жаратылышы өтө сонун. Кээ бир жерлер бар. Эртең менен туруп алып, бир ысык кофе менен терең таза абасынан дем алып, эки жакты карап эле тургум келген учурлар болот, бирок биз камтый албайбыз да, өтүп кетебиз. Шотландия жактарда Уэльс деген түндүк бөлүгү, дагы Йоркшайр деген жактар өтө табияты сонун. Довер шаарына келип жеттик. Деңиз көрүнбөй калды, бирок кемелер көрүнөт ага. Кыркы өтүп атканда балким кеч келип берет, бирок тартканга аракет кылам. Каттоодон өтүп 1 сааттай күтөм, өздөрү келип чакырат. Кемеге коюп бүттүк. 5-нчи кабатына койдук. Ар бир кабатка болжол менен бир 40-50 ушундай фура кадак коштук. Аябай чоң, 7-9 кабатта турат. Кайсы кабатка койгонун, анан кайсы жака койгонун эстеп калышып кетти. Isık çay içip Fransa'ya жакындап калдык. Түндө анча көрүнбөйт, күндүзү жакшы көрүнөт. Жак ушу террасасы. Кайрадан машиналарыбызга келип отурдук. 1 саат 42 мүнөт сүзүктүрбүз. Бул аба ырайы ачык жакшы болсо ушундай. Бирок бороон чапкын болуп, толкун болсо 2-3 саат колдонуп кетет. Welcome to France. Францияга кирдик. Порттон чыккандан кийин 2 чакырым алыстыкта могул жактарда Трансмарк деген паркинг бар. Бирок ал жакта жанында мигранттардын, качкындардын лагери бар. Ошол ал жак кооптуу болуп эсептелинет. Ошон үчүн ал жакка токтобойм. Бул жакка токтогондо мигранттар чиркегичке жабышат. Мурдакысында бир видео тарткан. Азыр ошондо бул жакка сиздерге көрсөтөм. Могул жерде мисалы көрдүңүзбү, адам көзү менен чөптөрдүн артында эч нерсе жок. Мына адам чыгып жүр кайтадыр. Тигине чуркап кетет. What the fuck you need? Come. Азыр эле видеодо көргөнүңүздөрдөй алар аябай план менен иш кылышат. Аябай такыр байкатпаганга аракет кылат, бирок мен булардын эмелерин тактикасын билип калгам. Абайлаш керек. Англия тарапка кетип атканда мигрант менен чек арадан кармалып калсаңыз 12.000 евро штраф болот. 12.000 евро кыргыз акчасына миллион сомдон ашып кетет. Оңой акча эмес. Ошон үчүн коопсуздук эрежелерин так сакташ керек. Мигрант албай. Тазман кир деп белги бердим. Оң сол кылып рахматын айтып атат. Жанакындай оң сол кылып белги берип атпайбы? Мисалы биздеги бир түшүнүктү айтып кетейин деп атам да, айдоочулар арасындагы Кыргызстанда
каршы тилкеде эч ким жок болсо, поворотниктерде бизде сол жагын күйгүзөт. Сол жагын күйгүзгөн европача ал машина бар деген түшүндүрөт. Кыргызстандагы байытуучулардын түшүнүгү боюнча жок деген түшүндүрөт. Туура эмес да ошол. Анан эгер европалык бирөө барып ошого ишенип алса, анда ошо каршы тилкеге чыгып өлүп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн туурасы негизи эме болот, оң жакка берилет. Обочина деп коебуз го орусча. Анан оң жакка берилет. Азыр буга кирди. Азыр бул мен айтып аткан такыр башка маселе бул. Аварий Казмиюз рахмат айтып. Мен айтып аткан азыркы башкасы. Бул айтайын дегеним оң жакка бериш керек поворотникти. Ошондо астында каршы тилкеде эч ким жок деген түшүндүрөт. Чыгып берсең болот, мени өтүп кетсең болот деген. Эч качан сол жакты баспаңыздар. Паркингге келип токтодум. Бул жанакы дүйшөмбү күнү эң башында баштаган паркинг. Ошол жака кайрадан келип токтоп, 3-күндү жыйынтыктап атам. Бул жактан 9-11 саат эс алып, эртең 4-күндү улайбыз. Өзүм да тартып коеюн. Төртүнчү күндүн таңы жаңбыр менен башталды. Франциядан чыгып Бельгияга кирдик. Эми Европанын режимине өттүк. Бул жакта деген убакыт бир аз тар. Четкий график менен жүрөбүз. 11 саат эс аласың, ошонун ичинде уктадың, уктаган жоксуңбу кызыктырбайт. 11 сааттан кийин жумушту башташ керек. Англияда болсо, ал жакта убакыт кенен. Ошондуктан 18 саат мурда видеолордо көрсөткөндөй 24 саатка чейин да эс ала беребиз. Бельгиянын борбор шаары Брюссельдин айланма жолунан баратабыз. Бельгия Брюссель шаары ал жакта. Бул жакта бир аз ушундай жол тыгын. Транспорттун көптүгүнөн билбейм. Дайыма эле ушундай. Бельгия бул өзү кичинекей мамлекет болгону менен Европадагы саясатта чоң орду бар мамлекет. Бул жакта ошол Евро биримдиктин олуттуу маселелери кабыл алынган жер. Ошо Евро биримдиктин өзүнүн ичиндеги саясий маселелерде чоң ролун ойнойт. Бири-бирине кысым көрсөтөт башка мүчөлөрүнө. Венгрия буларга дайыма эле арыздана берет Брюссельдин чечимине. 4 саат 10 мүнөт айдаган соң Бельгия менен Германиянын чек арасына келип эс алабыз. 4,5 саат айдап руксат, андан кийин 45 мүнөт эс алыш керек. Ошондо Брюссель, Бельгия 4 саатта бул башынан аркы башына өтсө болот. Азыр Ахен деген шаар бар, Германия башталат уже. Ошондой Бельгия кичинекей мамлекет болгону менен сөзү өтүмдүү, күчтүү мамлекет. Германияга кирдик. Бул евро жолдорду төлөйт да, Европанын көпчүлүк жолдорду төлөйт. Универсальный бокс. Ушул тура болуш керек настойкасы. 18 сомдо турат, азыр тура, меники тура болуп турат. Мурда күнү бир кесиптешке тура эмес болуп калып, 60 евро төлөптүр. 80 евро алып, ушундай. Негизи бул жакта ушундай ар бир кыймыл аракетиңиз штраф болуп калат, эгер туура эмес кылсаңыз. Эми бул өлкөдөн чыгып кеткенге чейин кудайлап чыгыш керек, анткени тахограф деп коет аппарат, ошодон менде бир нече мыйзам бузуулар бар да, эрежесин бузуп Англияда жүргөндө. Ошол акыркы 28 күндү текшерет дагы, сактап жүрөт дагы. Ошол аралыгында артка кайтарса, чыгып калса, бак деп коет. Атайын шоферлар текшерип жолдо жүрүшөт. Ошолар текшерип калса, штрафланышы мүмкүн, айып салып. Алар кантип текшерет десеңиз, мындай сиз кетип атасыз, тахограф аппаратыңыз иштеп турат, алар мындай параллельно келишет, бул тилкегечи. Ошо кетип атып эле мындай Bluetooth сыяктуу эле окуй берет сиздики. Андан кийин ичинен бир нерсе тапса, астыңызга өтөт да, белги берет, артынан ээрчилет. Жакынкы парковкага барып, ошол жакта териштирүү иштери дагы толук маалыматты алып окутулат өзүнчө бар. Германиянын дагы табиятына сөз жок. Айлана жөө жашыл, кооз, дүйнөдөгү таза абасы, таза өлкөнүн сап башында ондукка кирсе керек. Франкфурт шаарынын аба майданына келдик. Бул жактын аэропорту да дүйнөдөгү эң бизи, кымбат аба майдандарынын катарына топтойт. Учактардын конуп учуусу ар бир 2-3 мүнөт сайын
Так, кечки саат 8 болду. Паркингден место таптым. Келсем бар экен. Нужное время, нужное месте могу бир катар бош экен да. Могу туштагы турган бул оверсайз болуп турат. Ал жака сиз туруп алсаңыз, кечинде ошол класстагы машина келсе, жылганга туура келет. Түнкү саат 2 болобу, 3 болобу. Ошон үчүн могу жакта место табылды, жакшы. Бүгүнкү күндү жыйынтыктадык 4-күнү. Good night. Assalamu alaikum барыңыздарга. Жума күндүн таңы. Кече күнү айтып аткан паркинг астындагы Германияда оверсайзлар турат да, мегабайттер. Мындай чоң. Бир узундугу канчалык. Эгер ушул жерге туруп алсаңыз, булар түнкү саат 2-де эле 3-те эле бошотуп бергенге туура келет. Булар 50-60 метрликтер. Жумушту баштайлы бисмиллахиррахманиррахим деп туруп, автобустан жылып жөнөдүк. Schreiben weiß Wittmann sofort. Babylon soll im Zentrum seines neuen Museums. Гитлердин сүйгөн шаары Нюрнбергден өттүк. 3-чү автобан менен баратам. Бүгүн жума күн, ошол жака токтосоңбу деп аттым, бирок эрте келип аттым. Ошон үчүн көпкө кала албайм. Германияны бүтүрүп Австрияга жеттик дегене жол белгиси турат, ушундай эле. Эч кандай көзөмөл аймак жок, жөн эле жол белги. Republic Österreich. Өздөрүнүн тилинде Österreich деп айтышат, өздөрү Ö менен. Австрия деп айтабыз го. Буларды Ин дарыясы бөлүп турат. Бул жагы Германия, бул жагы Австрия. Ортодо жагы узун дарыя бар, Ин деген. Бул деген жанагы Альпы тоолорунан агып түшөт, эрип. Менден айтып калышат да, сурап. Узун прицепти кантип айдайсың деп. Биздики 16 метр эле экен. Узун прицеп деп намон айтат. 54 метр ушундай. Аяктан бери. Бул деген жанакы шамалдан ток чыгарган вентилятор бар го, ошонун бир канаты экен. Мажарстанга кирип 19 чакырым алыстыкта эмебиз бар, базабыз бар, 2-чи Мошон Модер деген шаарда. Бүгүн 9 саат 50 мүнөт айдап турмун. Көптөн бери мындай айдай элек болчумун, чарчап калыптырмын бир аз. Мынакей картабыз чыкты. Болду, машинабыз өчтү. Бул жака келип керектүү документтерди алып койдум. Кийинки жума башы мет короодон өтөбүз. Азыр бул жакта башка кыргыз байкелер бар, келип туруп ошолор менен жолугуп коеюн деп баратам. Бияка салып койсоң болбойбу? Кыргыздар чогулуп бир койду союп бөлүшүп атышат. Да. Маршрутубуз Бирмингемден баштаганда Лондон, андан кийин Францияга сүзүп, Бельгия, Брюссель, Германияга кирип, Кольн, Франкфурт, Нюрнберг, Регенсбург шаарларын өтүп, Австрия, Линц, Вена, Борбор шаары, Будапешт, жалпы 4 күн 6 мамлекет. Мындай шорпо ичкен да, ичпеген да арманда. Курсакты тойгузуп өтүп, эми жыйынтыктоо видеону тартып атам.
Азыркы видеодун аягына чейин көргөн болсоңуздар 7 күн аралыкта эмнелер болгонуну силерге көрсөткөнгө аракет кылдым. Бардык учурларды тарта алган жокмун, бирок колдон келгенче тарттым. Барып Мажарстанга башкы кеңсебизге барып мет кароодон өтүп, эң башкысы кыргыздар менен жолугуп, алар менен олтуруп, көптөн бери кыргыздар менен жолугуп көрүп болчумун. Алар менен жолугуп, эми жыйынтыктоочу видеону аягына келип жетти. Азыркы видеодо көрсөтүлгөн эле маршрут менен кайтып келгенмин. Азыр Англиянын Садбери шаарындамын. Аягына чейин видеону көргөн болсоңуздар ыраазычылык билдирем. Сак саламатта, амандыкта көрүшөлү.